Ушул Майк Тайсондагы өмүр таржамалын карасаңыз, ал хулиган, өтө шок, бандит көчөсү, наркотика дейсизби, аны алып сатуу, иштеп чыгаруу айтор бардыгы аралашкан. Балага жатыга жете эле бир канча жолу камалган, кармалган. Полициялар аны беш колдой таанып калган. Көптөгөн мафия дейсизби, көптөгөн ошо рекеттирлик дейсизби, ошо көчөлөргө бүт кирип чыккан. Бирок аны ушул туура жолго багыттай ала турган ким болгон? Ошо күчүнү, ошо букадай жеп туруп, букадай арам жолго иштетип аткан күчүнү ким адал жолго салып койгон? Аны албетте устазы болуп эсептелет. Агайы болуп эсептелет. Ошол жерде мына Тайсондун өмүр тажымын алып туруп эле карап, агай, мугалим деген өтө күчтүү ролду ойноп коюшун, жашоодо рол ойноп коюшун билсек болот да. Ошондуктан да устаз тапкын дейт. Устазы жоктун устазы шайтан болот дейт. Устазың шайтан болуп калбасын. Устаз тап сөзсүз түрдө. Кече жакында дагы эфирлер болуп, ар кандай болуп, агайсыз жеңилүүгө көбүнчө туш келип калат адам. Ошо артыңда агайың турат, насаатын берет, бизнес жаатыда мисалы сенден күчтүүрөөк, тажрыйбасы күчтүүрөөк, молдураак адам устазың агайың боло турган болсо, бир маселе болсо чалып сурайсың, мындай кыласың деп, оңой эле маселеңди чечип коет. Сен 5 күн дыккат боло турган нерсеңди, ойлоно турган нерсеңди 5 мүнөттө чечип коет. Айтайын дегеним, ушул негизги маселе. Майк Тайсон ошол Мухаммад Алини көрүп, ошондой боксер боломун деп аракет кылган. Мухаммад Али тренировкада сурамжылоо кылып, Мухаммад Алиден сурашкан, сиз үчүн эң кыйын тренировка кайсы? Чуркашпы, же гантель көтөрүшпү, же мынтип грушаны урушпу, кайсы бир спорт түрү кыйын, кайсы машыгуу кыйын сиз үчүн дегенде, түн клубтарга барбай коюу, түнкү клубтарга барбай коюу, кыздардан алыс кармоо, көздү сактоо, арам жебөө, мына ушул эң кыйын тренировка деп айткан да. Мында ойлоп карасаңыз, адам эркек киши. Ошол тренировканы, ошол грушаны Мухаммад Али Майк Тайсон кылган ажыманиядан көбүрөөк ажыманияны кылып коет. Каалаган эле эркекти алсаңыз, ошондой күчтүүрөөк, чоңураак ийгиликке жетип коет. Аны эмне сындырат? Ошол эле өзүнүн жеке кумары, ошол эле кыздар, ошол эле кумар оюндары, өзүнүн жеке нафси аны алдап коет, өмүрү кантип өтүп кеткенин билбей калат да. Өзүңө өзүң алдап жатасың, өзүңдү өзүң алдап жакшы ишиңди артка сүрүп жатасыңбы, демек сен эң чоң кыянатты өзүңө өзүң кылып жатасың дегени. Урматтуу мекендештерим, урматтуу жаштар, дүйнөнү жарып койсок болот. Биз азыр жаштык учуру бул жашоонун, өмүрдүн гүл учуру болуп эсептелет. Ушул гүл учурду тикен зарда өткөзүп койбо. Бул учурда аракет кылып кой. Бул дүйнөнүн акыреттин ишин бүтүргөнгө аракет кыл. Ошол эле учурда үй сал, машина ал, окуу, илим ал, билим ал. Жок дегенде сырттан келе турган бир тилди үйрөн. Бул дүйнө эшиктерин ачка сага жардам берет. Кореяда бир таныш бала бар эле. Англис тилди билип, үйрөнүп туруп анан Кореяга кеткен да. Мухаммад дейт, мен эле 400 000 сомго иштейм. Сомго эсептегенде 400 000 сомго иштеймин дейт да. Мен алдымда иштегендер өтө көп, бирок бардыгы 100 000 сомдон иштейт. Неге десең, себеби мен англис тилди билемин. Менин ашча жерим ошол дейт да. Сварка кылып иштейбиз, калган бардыгы тилди билбейт, мен эле билемин дейт да. Менден күчтүү сварканы билгендер бар бул жерде. Менден күчтүү кылат, бирок алар бригадир боло албайт. Мени бригадир кылып койду. Неге? Башкалар билбейт тилди. Ошондуктан да илим, билим алганыңа жараша акча табасың. Маани бер. Күч жактансыңбы, акыл жактансыңбы, өзүңдү танда. Бекерчи болуп отура турган учур эмес бүгүн. Өзүңдү каалооңо, өзүңдүн нафсиңе, өзүңө өзүң кул болуп отура турган учур эмес бүгүн. Жашоо, урматтуу мекендештерим, ачыгын айтканда, убакыт өткөн сайын жакшы болбойт, акча көбөйгөн сайын жакшы болушу мүмкүн. Акча тап. Акча табуу парз. Ата-энеңди кайсы акчаңа карайсың, кайсы акчаңа ата-энеңди ажыга жибересиң? Бардыгы акча керек, демек акча табышың керек экен. Бекерчи болбо, кайдыгер болбо. Чыныгы мусулман эркек бол.